Саламатсыздар кымбаттуу жомок угармандар, саламатсыңарбы кымбаттуу менин жомок угарман досторум. Кайрадан силер менен жолукканга аябай кушпакмын. Эмесе өткөндөгү жомоктун багы аябай кызык жерине келгенде токтоп калганбыз. Карахан деген жомокту айтып берип аттым эле. Ошол жеринен баштайлы. Баякы Карахан өзүнүн кызын алам деп калат экен. Жомоктун башындагы, баш жагында, мурдагысы. Өзүнүн кызын тааныбай, анткени хандын апасы хан өз аялына айтат экен да, эгерде кыз төрөсөң башың алам, уул төрөсөң башың ал, алтын куям дегенде, хандын апасы кызды багбанга берип, багбандын аялы уул төрөгөн экен, ошо күнү уулду багып алышкан. Хан өзүнүн кызын өзү тааныбай алам дегенде, баягы багбан кантип өзүнүн кызын өзү алат? Бул шариятка дагы, биздин каада салтыбызга дагы туура келбеген нерсе деп, кызды түн ичинде качырып ийишет. Карахандын жини келип, багбан менен багбандын байбичесин зынданга салып салат. Кыз жол жүрүп качып отуруп, бир чоң бир бийик коргон сепилге келип, ошол дарбазага келсе, дарбазада жылан кайтарып аткан экен. Жылан баягы жыйрылып барып туруп дарбазанын оозун ачып бергенде, кыз коргонго кирген жерине келгенбиз. Ошентип анан кийин баягы дарбаза ачылат экен. Кыз дарбазадан кирсе, бейиштегидей баг экен. Эмне деген гана мөмө болсо, ошонун баардыгы бар экен. Алма, өрүк, шабдалы, анар, жүзүм, иши кылып туруп, канча мөмө болсо, ошонун баардыгы жайнаган бейиштегидей баг экен. Ортодо авиз бар экен. Авиз деген чоң бир бассейн. Мындай авиз деп коет, көл. Ал жерден суу жуун сабылат, ушундай бир авиздер. Фонтан сыяктуу. Биякта заңгыраган аппак үй экен. Ал жерде тамак аштап даяр турат экен дасторкондо. Ой, ким бар дейт экен. Эч ким жок экен. Атын ат байлай турган жерлерден бери бар экен. Атын байлап, чөп салып, жемин салып, ээр токумун алып, дарбазаны кайра жаап, бактын ичин, үйлөрдүн ичин баарын кыдырса да эч ким жок экен. Демек мени Кудайым өзү колдоп аткан турбайбы, Кудайым өзү сактап аткан турбайбы? Ушул жерде туруп турайын, аягы эмне болор экен көрөм дейт экен дагы. Кыз анан ошол жерде жашап калат экен. Авиздин баягы авиздин боюнда чоң бассейндин, көлдүн жээгинде дем алат экен. Бакка кирип бактан алма үзүп жейт экен, жүзүм үзүп жейт экен. Ошол жерде уктап, ошол жерде жашап тура берет. Кыз ошол жерде жашап тура берсин. Атасы болсо аскери менен кызды издеп жолдо жүрө берсин. А биз башка бир жерге барып көрөлү. Башка бир жерде, бир элде бир хан бар экен. Ошол хандын бир бойго жеткен, ай десе айдай, күн десе күндөй, ушундай бир жибектей созулган баатыр, өзү дагы баатыр, акылдуу баласы бар экен. Ошол бала бир күн түнү жатып уктап калат экен. Уктап калып түшүндө мынтип уктап атса асман көрүнөт экен. Асманда жол тура чымыңдаган жылдыздар, ошончо жылдыздын ичинде ай башкача болуп, ай толуп турат экен. О, шунча жылдыз, шунча көп, бирок айдай жарык бере албайт экен деп турса эле, ай учуп келип туруп баланын койнуна кирип кетет экен. Койнуна киргенде көкүрөгү ысып кетет экен, жүрөгү лакылдап кетет экен, көзүн ачып ойгонсо, мындай жүрөгүнүн тушун кармап туруптур да. Караса түшү. Ал убакта баягы ким түш көрсө, ошол түш жорган кишилер болгон. Ошол кишилер, аялдар, кишилер баягы түштү, бул көргөн түш эмне экенин жооруп берет, айтып берет. Анан ошо түш жоргуч чакырат экен. Мен ушунча асманда толтура жылдыздарды көрдүм. Ошол жылдыздардын арасында ай туруптур. Ай баарынан жарык, баарынан кооз экен. Ошол айга суктанып турсам, ай учуп келип туруп менин койнума кирип кетти. Бул эмне дейт экен. О, сүйүнчү ханзада дейт экен. Сиз бирөөнү сүйөт экенсиз. Сиз сүйгөнүңүзгө жолугат экенсиз. Шунча көп кыздардын ичинде айдай толгон бир укмуштай, айдай сулуу бирөөнү табат экенсиз. Ким экен? Аны билбейм. Аны сиз өзүңүз издеп табасыз. Сиз алыс сапарга чыгасызбы? Же бирөөлөрдү издетесизби? Билбейм ал жагын. Иши кылып, сиз сүйө турган кыз ааламда бар экен дегенде. Бала тамак ичсе тамагынан өтпөй, жатса уйкусу келбей калат экен. Анан санын атын минип, кылычтарын тагынып, найзасын алып,
курал жараган алып, анан атасы менен апасына айтат экен: апа, мен ушундай ата, мен ушундай түш көрдүм, мен ушул сүйүүмү издеп кеттим, махабатыма кеттим дейт. Айнын айын балам эсен аман барып аман кел дейт экен. Эмесе азырынча кайрадан ушу жомоктон эртең эле кайрадан жолукканча сак саламатта болгула.